Бүгін біз 8 пайдалы кеңештерді Тимоти Ферристің 4 сааттық жұмыс жұмасы деген кітебінен қарап көрелі. Кантип офис колдугунан кутулуу жана биз каалаган жерде жашап, кантип ийгиликке жетүү жөнүндө. Эгер сиз жемиштүү иштөөнү кааласаңыз, бул кеңештер сиз үчүн абдан пайдалуу. Китеп 16 жыл мурда жазылганына карабай, азыркы күндө да бизге пайдасы тиет. Ошондуктан азыркы учурда да эң көп сатылып жаткан китептердин катарына кирет. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз обзорду баштайбыз. Биринчи кеңеш: салыштырмалуу киреше маанилүүрөөк абсолюттук кирешеге караганда. Бул эмнени билдирет? Азыр түшүндүрүп берем. Таанышыңыз, бул Айбек жана Ислам. Айбек 2,5 миллион иштейт жылына, а Ислам 5 миллион жылына. Кимиси бай? Албетте Ислам деп жооп бересиз. Бирок адашып жатасыз. Ооба, анын кирешеси 2 эсе көп Айбектин кирешесине караганда. Бирок Айбек жумасына 10 саат иштейт, а Ислам жумасына 80 саат иштейт. Жана батирдин ижарасына 40 000 коротот. Айбек 2 эсе аз төлөйт батирге, себеби Айбек каалаган жерден иштей алат, алыстан. Айбек Исламга караганда аз акча алуусуна карабай, анын финансовый абалы жакшыраак Айбектикине караганда. Себеби анын кирешеси иштеген саатына 4794 сомду түзөт. Ошол эле убакытка Ислам саатына 1198 сом алат. Бирок Айбек бул суммадан да аз алат болушу керек. Себеби жумушка барууга жана жумушта түшкү тамак ичүүгө жана ири чыгашалары бар. Кантип Айбектей болуу керек? Китептин негизги идеясы: онлайн бизнес ачуу, жумуш ордуна жана эч кандай убакытка байланбай. Азыр көпчүлүгүңүздөр видеону өчүргөнү даярданып калдыңыздар. Кийинки сөздөр менен. Ооба, кантип ушул убакытка чейин мен бул нерселерди ойлонбодум экен? Ушул да керектүү китеппи деп дагы бир алдамчылык. Шашпаңыздар, сынтакканы. Жөнөкөй адам билбейт кантип интернеттен акча тапканды. Көпчүлүгү билбейт кантип өзүнүн маалыматтарын чогултуп онлайн курс ачканды. Кантип өнөктөш программалар менен иштеп YouTube'дан акча тапканды. Кимдедир ойлошу мүмкүн, мунун баары жомок деп. Бирок ушулардын баарын үйрөнсөк болот. Ооба, жомоктогудай жашасаңыз болот. Албетте жетишсеңиз болот. Ар бир адам жетишсе болот. Бирок көпчүлүгү аракет жасабайт ал нерсеге. Эч ким каалабайт ар дайым ойлонуп жүргөндү. Адамдар 30 жыл кыйналып иштөөгө даяр, туруктуу жумушта. 3 жыл ойлонуп бизнес ачкандын ордуна. Эгер айтсаңыз, мен даярмын, мен каалаймын, убактымды короткону жана жоопкерчиликти мойнума аламын деп, анда кийинки кеңеш сиз үчүн. Экинчи кеңеш: ийгиликтүү убакыт эч качан келбейт. Жок, азыр ийгиликтүү убакыт эмес. Бизнестер туруктуу эмес, дагы кичине акча топтоюн. Ага чейин пандемия да токтоп калар. Күндөн күнгө, айдан айга, жылдан жылга ийгиликтүү күн эч качан келбейт. Ар дайым бир шултоо көйгөй чыгат. Канча сиз эрте аракет кылсаңыз, ошончо мүмкүнчүлүк көп ийгиликке жеткени. Кытайлардын бир акылман сөзү бар: эң жакшы убакыт дарак отургузганы 20 жыл мурда болчу. Андан кийинки жакшы убакыт бүгүн. Эгер сиз бир пайдалуу илимди үйрөнгүңүз келсе жана кайсыл бир тармакта биринчилерден болгуңуз келсе, сизде мүмкүнчүлүк бар азыр аткарууга. Эртең бир жумадан кийин, бир жылдан кийин эмес, китепти окуу, керектүү маалыматтарды алыңыз. Азыр баары сиздин колуңузда. Үчүнчү кеңеш: кантип коркууну жеңүү керек? Коркууну жеңүүнүн жолу аларды аныктоодон башталат. Ак барак алып, бардык коркууларыңызды жазыңыз. Мисалы, сиз жалгыздыктан коркосуз. Толугу менен жазыңыз: мен жалгыз калуудан корком. Өзүңүз менен ачык айкын сүйлөшүңүз. Эми өзүңүздөн сураңыз: эмнеге мен корком жалгыздыктан? Эмнени сезем жалгыз калганда? Жооп ар бирибизде ар кандай болот. Тактап алдык коркууну. Эми коркууну кантип жеңүүнүн жолдорун түзүп алалы? Эмне кылсак коркуудан арылабыз? Биздин мисалга кайталы. Сиз жалгыздыктан корксоңуз, сиздин чечимиңиз балким команда менен болгон спорт же болбосо жумуштан кийин коллектив менен сүйлөшүү.
аракет кылыңыз, көбүрөөк адамдар менен таанышып, өзүңүздүн ордуңузду тапканы. Балким сиз тартынчааксыз, сиз үчүн кыйын адамдар менен сүйлөшкөн. Бирок туура адамдар менен күнүнө өзүңүздүн максатыңызга барсаңыз, ийгилик көп күттүрүү эле келет. 4-чү кеңеш. Көп иштөө жана жемиштүү иштөө экөө эки башка нерсе. Көп адамдар ойлойт, көп жумушту мойнуна илип алып, көп иштесе, ошол эң жемиштүү жумуш деп. Көп адамдар ойлойт, көп жумушту мойнуна илип алып, көп иштесе, ошол эң жемиштүү жумуш деп. Бирок ал анчалык деле туура эмес. Тим Феррис бул ойдо бул мисал менен четке кагат. Паретто жана Паркинсона. Паретто законунда айтылат, 20% аракет 80% натыйжа берет. А калган 80% аракет болгону 20% натыйжа берет. Бул законду көпчүлүгү 80-ге 20 закону деп аташат. Бул ыкма жашообуздун бардык жеринде иштейт. Эмне кылбаңыз, эң көп аракетти, натыйжасы көп жумушка жумшаңыз. Мисалы, сиз бизнес план түздүңүз жана ал жерде 10 максат койдуңуз. Максатыңызга дагы бир жолу караңыз. Кээ бирки максаттар анча деле мааниге ээ болбойт. Тандап алып, эң маанилүү максаттарды жана ошол максаттарга көбүрөөк аракетиңизди жасаңыз. Жылдарды коротсо болот эң кооз логотип жасатканы, же болбосо өтө кооз наам издесе болот компанияга. Бирок булар ушунчалык мааниге ээби? Айырмасы канча өтө кооз компанияңыздын товары өтпөсө. Көбүрөөк убактыңызды бөлүңүз клиенттер менен сүйлөшкөнгө жана товарыңызды жакшыртканга. Ушул сиздин эң маанилүү тапшырмаңыз. Андан кийин калган тапшырмалар. Мына биз максаттарды түзүп алдык. Эмне кылуу керек экенин да аныктап алдык. Эми жазып алыңыз, эмнелерди кылуу керек эмес экенин. Ооба, бул кадам да өтө маанилүү. Биздин максатыбыз убактыбызды жана күчүбүздү керектүү жана жемиштүү жумушка сарптоо жана керексиз максаттардан арылуу. Эми закон Паркинсона көтөрүлө. Жумушка канча убакыт бөлсөк, ошончо убакыт жетиштүү болот ал жумушту аткарганы. Мисалы, эгер бизге мугалим үй тапшырма берсе 2 күнгө, окуучулар убагында аткарат. Ошол эле учурда ошол эле тапшырманы 2 жумага берсе, окуучулар 2 жумада аткарат ошол тапшырманы. 5-чи кеңеш. Токтотуу. Автор айтат, биздин көп көйгөйлөрдү алдын ала токтотсо болот. Бирок көйгөй бар болсо, ал кырдаалдан четирээк чыгып туруңуз. Ал көйгөйлөр өзү менен өзү чечилет, сиздин катышууңуз жок эле. Жагымсыз кесиптешиңиз сизди тажатышы мүмкүн ар кандай суроолор менен. Эгер сиз жок болсоңуз, ал өзү эле чечип алат өзүнүн көйгөйлөрүн. Эмнеге? Себеби адамдардын жаратылышы ушундай. Өзүнүн көйгөйлөрүн чечкени аракет кылат эң оңой жол менен. Ошон үчүн аракет кылат сизди пайдаланганы. Албетте, башкаларга жардам берген бул жакшы, бирок убакыт эң кымбат. Аны туура акыл менен бөлүштүрүү керек. Сиз башкаларга жардам берсеңиз болот жана өз убактыңызды да үнөмдөп, кээ бир жумуштарды автоматташтырып, колдонмо жазып чыгыңыз эң көп берилген суроолор боюнча. Же болбосо жардамчы алыңыз, талабы көп клиенттер менен иштегени. Инвестиция кылыңыз, башка адамдарды жана күнүмдүк иштерден бөлүп бериңиз. Ушинтип сиз 80-ге 20 акмасын пайдалана аласыз жана жемиштүү жумушка жете аласыз. 6-чы кеңеш. Автоматташтыруу эч качан жасаба, эгер ал жумушту автоматташтырууга болбосо. Эч качан автоматташтырба, эгер ал нерсени кылбай эле койсо болсо. Бир нерсени кылгандан мурда өзүңүздөн сурап көрүңүз. Бул нерсени негизи кереги барбы деп. Күнүнө 100 жолу каттарды текшергендин кереги барбы деп. Эң жакшысы мындай жумушка туура бир убакытты бөлүү. Негизи эле керекпи чогулуш өткөрүү, же болбосо чогулуш жөн гана убактыңызды алып жатабы? Унутпаңыз, 80-ге 20 акмасын. Кантип колдонсо болот муну иш жүзүндө? Сизде бизнес бар. Сиз ар дайым клиенттердин суроолоруна жооп бересиз. Анын ордуна сиз колдонмо жазып чыксаңыз болот.
Окшош суроолорго же болбосо автоматтык түрдө жооп бере турган ботторду колдонсоңуз болот. Автоматташтыруу сиздин убактыңызды биротоло үнөмдөйт. 7-чи кеңеш. Автоматтык киреше. Сиз компаниянын башкаруучусу болгондон кийин жумуштарды бөлүштүрүп берүүңүз керек жумушчуларга. Каалайсызбы же жокпу? Бул сизге жардам берет. Маанилүүрөөк иштерди ойлонгону жана убакыт үнөмдөгөнү. Сиз өзүңүзгө иштейсиз да, өзүңүзгө каршы эмес. Жумуш убактысынын кулу болбоңуз. Эсиңизде барбы? Айбек жана Исламдын окуясы. Ооба деп айтасыз. Ал аз иштейт, көп киреше алат деп. Бирок менде андай эч качан болбойт деп. Эгер азыр мен 40 саат иштеп жатсам, жумасына кантип аны 10 саат кыла алам? Сизди эч ким мажбурлабайт бир күндө эле аны жасаңыз деп. Кичине кадамдар менен жакындай бересиз максатыңызга. Баштасаңыз болот жардамчы издегенден. Азыр интернеттин жардамы менен үйдө отуруп эле тапсаңыз болот жардамчыны. Сүйлөшүп көрүңүз талапкерлер менен жана бирөөсүн тандаңыз. Жардамчы көп убактыңыз үнөмдөйт жана акчаңызды да. Удаленно иштеген жардамчы андай деле көп акча талап кылбайт. Жардамчыңыз автоматтык түрдө иштеп баштаганда программист жалдаңыз. Сиздин автоматтуу суроолорго жооп бере турган ботту жасоо үчүн. Автоматтык жооптор сиздин убактыңызды үнөмдөйт. 8-чи кеңеш. Жаңы байлардын негизги каталары. Карап көрөлү фрилансердин негизги каталарын. Биринчи ката эс алган уктаган жерде иштөө. Өтө маанилүү чек ара коюп алуу. Жумуш орду жана эс алуу жайы менен. Уктаган жерде иштөө коридордо жуунган сыяктуу. Ар бир бөлмөнүн өзүнүн атмосферасы бар. Жана биздин акылыбыз ар бир бөлмөнү өзүнүн туура жумушуна байланыштырат. Ооба билем. Көпчүлүгүбүз кичине комнатада жашайбыз. Офис жасаганы орун жетпейт. Эгер комната жасай албасаңыз, кичине орун бөлүңүз иштегени. Ал сиздин жумуш ордуңуз болсун. Экинчи ката. Перфекционизм. Жетишкендик эч качан болбойт. Жумушта так жана катасыз аткара албайсыз. Ар дайым каталарды карап, аларга кээ берүү жумушуңузду өркүндөтпөйт. Жөн гана сиз өзүңүздү кыйнап аласыз. Өзүңүзгө адам болууга мүмкүнчүлүк бериңиз. Ар бир адам ката кетирет. Бул дегени бардык нерсени баш аламан жасоо деген эмес. Жумушуңуздун жемиши сизди уялтырбасын. 3-чү ката. Коомдук жашоонун терс таасири. Убакыт келди жумушуңуздун жемишин татуунун. Кубануу жана сыймыктануу кылган жумуштарыңызга. Сиз бул жолду басып өткөн жоксуз го кыйналуу үчүн. Өзүңүздү сыйлыктандырыңыз, эс алууга барыңыз, досторуңуз менен же болбосо үй бүлөңүз менен. Сиз өтө жакшы иштедиңиз, эми өзүңүздү сыйлаңыз. Жакшы мүнөттөрдү жаратыңыз. Китептин негизги максаты жумуш бизге кубаныч алып келүүсү керек. Мына аягына да жетип келдик Тимоти Ферристин кеңештеринен. Эгер мындан да көбүрөөк пайдалуу маалыматтарды билгиңиз келсе, биздин каналга катталып, башка видеолорду да көрүңүз.